Кымбаттуу дос, сен бой жетип, жаран катары мамлекеттин жана мыйзамдын алдында өзүңдүн укуктарыңды билүүгө убакыт келди. Жетилген куракка даяр болуу үчүн кесиптик ишмердиктин укуктук негиздери аттуу жумушчу дептер иштеп чыгарылган. Бул колдонмо дептер 7 бөлүмдөн туруп, анын ар биринин ичинде бир нече тема камтылып, жалпысынан 22 тема орун алган. Маалыматты кабыл алуу жеңил болуш үчүн айрым сөздөргө жана терминдерге түшүндүрмө берилди. Теманын ичинде маалымат жумушчу дептердин сол тарабында кичинекей бөлүктөр аркылуу берилет. Ар бир бөлүктөн кийин маалыматтын ушул бөлүгүн өздөштүрүү үчүн бир нече тапшырмалар сунушталган. Кийинки маалыматка өтөөрдөн мурун аларды аткаруу керек. Ар бир тема таблица менен аяктайт. Аны толтуруп жатып, эмнени мыкты өздөштүргөнүңдө, кандай суроолор ачык бойдон калганы белгилүү болот. Жумушчу дептердин эң аягында айрым тапшырмаларга жооптор берилген. Эгер адегенде ал суроолорго өзүң жооп берип, андан кийин биздики менен салыштырсаң, сага абдан кызыктуу болот деп ойлойбуз. Биринчи бөлүм жарандардын негизги конституциялык укуктары жана милдеттери, адам укуктары темасындагы негизги түшүнүктөрдү камтыйт. Негизи эле адам, укук деген сөздөрдү силер мурунтан эле угуп, бирок кенен маалыматыңар жок болушу мүмкүн. Мында төмөнкү түшүнүктөр каралат: жаран, мамлекет, жарандык, чечимдерди кабыл алууга катышуу жана башкалар. Бул тема Кыргыз Республикасынын жараны катары сенин кандай укуктарың жана милдеттериң бар экендиги тууралуу билимиңди жогорулатууга жардам берет. Биринчи бөлүмдүн сабактарында: биринчи, жарандардын укуктары жана милдеттери. Экинчи, адам укуктары, эркиндиги жана бедели. Үчүнчү, балдардын укугу. Төртүнчү, адам укуктарынын жана эркиндигинин теңдиги, дискриминацияга тыюу. Бешинчи, адам укуктарын коргоо механизмдери түшүндүрүлөт. Жаран, конституциялык укуктар жана эркиндик. Жарандын милдеттери эмне болушу мүмкүн? Деги сенин оюңа милдет дегенде эмне келет? Эч нерсе келбесе, бул дептерден биле аласың. Адам менен мамлекеттин укуктук байланышы кандай экендигин билесиңби? Экинчи сабакта адам укуктары жана эркиндиктери тууралуу билимди кеңейтет. Мындан тышкары мамлекеттин милдеттери, аны сактоо жана адамдын жеке жоопкерчилиги. Сен адам укуктарынын жалпы декларациясы, адам укуктары кантип келип чыккандыгы тууралуу биле аласың. Биздин учурда адам укуктары тууралуу абдан көп айтылып жатат. Жаңылыктардан да тиги же бул өлкөдөгү жарандардын укуктарынын бузулуп жаткандыгы тууралуу көп угабыз. Мамлекеттик эмес уюмдар, укук коргоочулар адам укуктарын коргоо менен алек. Бул кайдан келип чыкты? Жана бул түшүнүктүн ичине эмне кире турганын карап көрүү үчүн адам укуктарынын тарыхына кайрылсак болот. Ошондой эле бул сабакта адам эркиндиги тууралуу кеп болот. Адам эркиндиги башка адамдардын укуктары менен чектелип турат. Кайсы укук болбосун, ал милдеттенме менен коштолот. Мисалы, билим алууга укук мамлекет тарабынан колдоого алынып, мектеп куруу, окутуучуларды даярдоо, окуу китептерин басып чыгаруу жана башка иш-чаралар жасалуусу жөнүндө. Ар намыс деген эмне? Универсалдуулук жана тартып алгыс, өз ара байланышта жана өз ара көз каранды, теңдик жана дискриминациясыздык принциптери тууралуу кенен маалымат жазылган. Үчүнчү сабакта ар бир баланын тартып алгыс укуктары, жашоого жана өнүгүүгө болгон укуктары чагылдырылган. Балдар укуктары жөнүндө конвенциясы менен тааныша аласың. Бала деп ким эсептелет? Жашы жеткен деп ким эсептелет? Адамдын укугу баланын укугунан айырмаланабы? Ушул сыяктуу суроолорго жооп берүү менен бала укугундагы терең кароо мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Балдардын укуктарын көзөмөлдөгөн негизги документ 1989 жылы Бириккен Улуттар уюмунун Генералдык ассамблеясы тарабынан балдар укуктарынын конвенциясы болуп саналат. Ал эми Кыргызстан балдар укуктары жөнүндө конвенцияга качан ратификациялангандыгы тууралуу кенен маалыматтар айтылып, балдар укуктары тууралуу конвенциянын негизги жоболору менен таанышуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Төртүнчү сабак коомдогу көп түрдүүлүк жана дискриминация түшүнүктөрүн чечмелеп, бизде кандай стереотиптер бар, алардан кантип кутулууга боло тургандыгы айтылат. Бешинчи сабак адам укуктарын коргоонун негизги механизмдери, өзүңдүн укуктарыңды улуттук жана эл аралык деңгээлде кантип коргош керектиги, мамлекеттен кепилдик берилген укуктук жардамды кантип алыш керектиги тууралуу биле аласың.
өзүңдүн укугуңду коргоону билиш үчүн эки татаал, бирок маанилүү түшүнүктү ажырата билиш керек. Укукка жөндөмдүүлүк жана аракетке жөндөмдүүлүк. Экинчи бөлүм бир сабактан туруп мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр темасын камтыйт. Бул бөлүмдөн мамлекет көрсөтө турган кызматтар тууралуу биле аласыңар. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр тууралуу эмнелерди билүү керек деген суроого жооп табуу мүмкүнчүлүгү болот. Туулгандыгы тууралуу күбөлүк, паспорт, нике күбөлүгү, билим алуу, медициналык кызматтар. Бул мамлекет көрсөтө турган кызматтардын бир азы гана. Кызмат көрсөтүүнүн эки түрү бар: мамлекеттик жана муниципалдык. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр кандай иш алып барат жана эмне болгон байланыштары бар деген суроого жооп табууга мүмкүнчүлүк берет. Үчүнчү бөлүм өзүнө 3 сабакты камтыйт. Үй бүлө укугу ар бир адамдын жашоосундагы маанилүү тармакты өздөштүрүүгө арналган. Бул бөлүмдүн биринчи сабагы үй бүлө укугу жана баалуулуктары жөнүндө болуп, биздин өлкөнүн кайсы мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Үй бүлө кодекси, Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндөгү кодекси, үй бүлө деген эмне экенин, анын функциялары жана азыркы коомдогу ролу кандай, үй бүлө мүчөлөрүнүн кандай укуктары жана милдеттери бар экендигин аныктай тургандыгын карап чыгабыз. Экинчи сабак никеге туруунун шарттары жана тартиби, аны токтотуу шарттары менен кимдерге мыйзам аркылуу никеге турууга тыюу салына тургандыгы, нике келишими, ала качуу тууралуу билүүгө мүмкүндүк берет. Ала качуу салтпы же кылмышпы? Ким ала качууну салт деп ойлоп тапкан? Өлкөбүздөгү акыркы учурда көп катталып жаткан үй бүлөлүк зордук-зомбулук маселеси эмне себептен курчуп жатат? Же адамдардын сабатсыздыгынанбы? Бөлүмдүн 3 сабагында үй бүлөдөгү зомбулук тууралуу бардык маселелерге токтолобуз. Бул эмне? Үй бүлө зомбулугунун кандай түрлөрү бар? Анын себептери жана кесепеттери, зомбулук көргөн учурда кайда кайрылуу керек? Өзүңдү кантип коргоого болот? 4 бөлүм. Эмгек мыйзамынын негиздери, биздин өлкөдөгү адамдын иштеген жумушунун негизги эрежелери тууралуу кандай маалыматыңар бар? 5 сабактын ичинде эмгек укугун жүзөгө ашырууда мыйзамдарды билүү кандай жардам берет? Эмгек келишими деген эмне жана түзүү эрежелери кандай? Эмгек кылган кызматкердин бош жана өз каалоосуна ылайык эс алуу убактысын пайдалануудагы милдеттери, эмгекти коргоо түшүнүгү тууралуу укук жана милдеттердин көз карашы жана эмгекти коргоо деген эмне экендигин талдоо жүргүзүлөт. Ошондой эле миграция мыйзамдарынын жана миграция процесстеринин негиздери тууралуу маалымат камтылган. Кыскача айтканда, эмгекти коргоо, жумуш оруну, эмгектин коопсуз шарттары, эмгектин зыяндуу шарттары, иш берүүчүнүн кызматкердин коопсуздугун камсыз кылуу боюнча милдеттери, кызматкердин милдети, ички миграция, аргасыз миграция, эмиграция, иммиграция, тышкы эмгек миграциясы тууралуу. Жалпысынан айтканда, Кыргыз Республикасынын жарандарынын эмгек укугу тууралуу кенен түшүнүктөр ачыкталат. 5 бөлүм укук бузуулар жана кылмыштар темасына арналат. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык укук бузуу деген эмне? Ар кандай укук бузуулардын ортосунда кандай айырмачылыктар бар жана алар үчүн кандай жазалар каралгандыгы тууралуу биле аласыңар. Бөлүм 4 сабактан туруп, 1. Укук бузуу жана кылмыш түшүнүгү. Адегенде жаман жүрүм-турумдан укук бузуу кантип айырмалана тургандыгын тактайбыз. Адамдар дайыма эле жакшы жүрүм-турумга ээ эмес да. Ушунун бардыгы укук бузуу болуп эсептелеби? 2. Кылмыш жана анын белгилери. Коомдук мамилелерге чоң зыян алып келүүчү укук бузууларды кенен карайбыз. Кылмыш. Анын белгилери жана мүнөздөмөсү, күнөөнүн формалары, жазанын түрлөрү, өлчөмү. 3. Экстремизм жана анын ачык көрүнүштөрү. Экстремизм укукка каршы кубулуш экендигин, анын түрлөрү, экстремисттик ишмердиктин формалары, келип чыгыш себептери, экстремисттик материал жана аны таратуу ыкмалары тууралуу айтылат. 4. Коррупция темаларын ачыктайт. Кыргызстандагы эң актуалдуу теманы, коррупцияны жана андан жапа чеккен тармактарды карайбыз. Коррупция азыркы дүйнөдөгү кенен тараган кубулуш. Анткени менен коррупциянын формалары жана түрлөрү
анын келип чыгуу себептери, кесепеттери кескин айырмаланат. Жолдогу айдоочуга жана инспекторго убакыт үнөмдөөгө жардам берүүчү майда паракорлуктан тартып, бул көпчүлүккө кадыресе көрүнүш болуп калган. Жогорку мамлекеттик деңгээлдеги паракорлук. Мисалы, медикаменттерди жана генетикалык модификацияланган азыктарды сатууга уруксат берүүдөгү коррупция абдан коркунучтуу. Коррупцияны алдын алуу боюнча чаралар. Коррупциянын факторлору. Коррупциянын катышуучусу жана же субъекти болуп калуу деген темаларды үйрөнөбүз. 6-бөлүм менчик укугу, интеллектуалдык менчик темаларын ачыктап, менчик укугу деген эмне? Менчик ээсинин кандай укуктары жана милдеттери бар? Менчиктин формалары жана түрлөрү тууралуу болот. А дегенде негизги түшүнүктөрдү айтып өтсөк, мында жарандардын менчик укугу, ээлик кылуу, пайдалануу, тескөө, жалпы менчик укугу. Менчик укугу биздин өлкөдө маанилүү орун ээлейт. Кыргыз Республикасынын негизги мыйзамында чагылдырылган. Ал менчиктин бардык формаларынын кол тийбестигине кепилдик берет. 7-бөлүм медиа жана маалымат сабаттуулугу. Азыркы биздин жашоо турмуштагы кенен колдонулуп келе жаткан медиадагы ар кандай маалыматтарды өз алдынча иликтөө жүргүзүүнү билүү. Башкача айтканда, медиа жана маалымат сабаттуулугун үйрөнөбүз. Жашообуздун басымдуу бөлүгү интернет тармактарында өтөт. Ал жактагы маалыматтын көптүгүнөн эмне туура жана эмне туура эместиги айырмалай билүү зарыл. Массалык маалымат булактарда берилип жаткан маалыматтардын канчалык даражада компетенттүү экендигин аныктоо медиа сабаттуулук деп аталат. Маалыматтын таасири. Медиа жана маалымат сабаттуулугу. Жаңы жана салттуу медиа. Маалыматты колдонууну кеңейтүү. Анын баалуулуктары. Аны жайылтуунун ар кандай куралдары тууралуу. Медиа жана маалымат сабаттуулугу. Медиа контентти жана факт-чекинг. Сынчыл көз караштан талдоо. Факт-чекинг деген эмне экендиги тууралуу билип алышыңа жана кастык тили деген эмне экендигин айырмалай алышыңа арналган. Келечекте сен ким болуп иштебе, сен дайыма кайра текшеришиң керек болгон жана анын ишенимдүүлүгүнөн күмөн санабаган жаңы маалыматтарга кабылып турасың. Бул үчүн факт-чекинг керек болот. Жалпысынан айтканда, колдонуучу дептер 72 беттен турат. Ар бир бөлүм, ар бир сабак өзүнүн темасына жараша практикалык тапшырмаларды камтыйт. Тапшырмаларды аткаргандан кийин дептердин аягында көрсөтүлгөн жооптор менен салыштырып, канчалык даражада маалымат жеткиликтүү боло алгандыгын биле аласың. Ошондой эле ар бир сабакты бекемдөө максатында суроолор жана кошумча маалыматтар үчүн шилтемелер, QR коддор тиркелген.